Урматтуу кыргызстандыктарым, бул кайсы пробзона деп ойлобоңуздар? Бая Акшада кыргызстандыктар трак айдайт экен, трак компаниялары бар экен деген сөз бар эмеспи? Мына ушул карасаңыздар, тетигинде Кыргызстандын ушул биздин карта турат. Truck and Trailer Repairs депчи, бул ремонттоочу жай экен. Кыргыздар негиздеген трак компаниясынын гаражы, базасы экен. Мына болсо, бул деле трактын милдет аткарат, карасаңыз, аркасында чиркек ичи бар. Чиркеп алып жүк ташый берет экен, бирок буга мындай жөнөкөй айдоочулук бөлүктөр жарай берет экен да. Ал эми трактор болсо тег аркасында турат. Мына көптөгөн бери жүрүп, 1 айдан бери сапардан эми келиптир. Анан буларды ким иштетет дебейсизби? Азыр канакей, мени карап коесузбу, Турат мырза? Мына ушул кыргыздын азаматы. Канча болду бияқта жашаганыңызга? 8 жыл болду. 8 жыл, Ушул компанияны түтүгөнүзгө канча болду? 7 жыл болду. 7 жыл, Мындай аспандан түшүп эле акалай-макалай сүктөсөңүз эле болуп калдыбы компания? Ачыгын айтыңыз. Кандай болду, жомон? Бул дос балам. Кровью потом дейт го. Кровью потом, да? Кровью потом. Албетте. Канча менен силер менен азаматтар сыймыктанабыз. Анан баягы ийгиликтүү кыргызстандыктарды көрүп сүйүнөсүң. Силерден да бир өрнөк алган жаштар болсо экен. Ушул жака келип компанияда канча адам иштейт? Компанияда 20 механик и 70 водитель. Айдоочулар, Жалаң кыргыздарбы же кимдер? Биздин өзүбүздүн мекендештерибиз, өзбек туугандарыбыз, литовецтер, түрктөр иштейт, орустар. Ушул Бурама темир курч болот, Кандай сонун. Мына азыр көпчүлүгү сапарда да турабы? Көпчүлүгү сапарда. Бул жерде тургандар булар экен. Трактор деп, трак деген ушул экен компаниясы. Азаматтар, тетигин караңыздар, кызылы да бар. Тетиги кызылды аял киши айдайт экен. İçin bir görüp koyulç, kanday olup oldu gene. Bismillahirrahmanirrahim. O içimde ot kende. Mına uşul trakaydaga dardın abdan жумшак болот экен мына. Анан аркасын карасаңыздар, ушул жерде эс алып кезектешип кете берет экен да. Уктаганда уктап. Анан бир бул эми америкалыктар чыгарган транспортто туурабы? Американ бул бурчта бар. Анан мына ушинтип алып отуруп алып кете беришет экен. Абдан жумшак. Эми бул батыштын технологиялары комфорттуу болот да. Бирок күнүгө 11 сааттан качан иштейсиңерби, туурабы? 11 саат айданга уруксат. Анан кээ бирлери мен билем да, кыргызстандыктар айтат, 11 сааттан да көбүрөөк жүрүп койгончулар болот экен. Андай болот, бирок мыйзам бузулду, Мыйзам бузулуп, биз андайга болбойт да, биз жол бербейбиз. Мыйзам чыгаш керек. Анткени кээ бирлери жүрөгү кармай өлгөндөр болуптур, ушундай көп иштеп коюп. Кээ бирлери жолдо уктап кетип аварияга түшүп болот деген. Кандай болбосун, эми аман болсун биздин жигиттерибиз. Силер да аман болгула, азаматтар. Айткансыздар келишти. Чоң рахмат. Ак жол той болсун. Кыргыздарды биздестер билбей берсин.